Ош технологиялык университетинде ученые будущего аттуу эл аралык илимий практикалык долбоордун алкагында Россиянын алдыңкы жогорку окуу жайларынан жана илимий борборлорунан келген окумуштуулар, студенттер жана окутуучулар үчүн лекцияларды өткөрүштү. Иш-чараны Ош технологиялык университетинин ректору Жанболот Турсунбаев ачып, катышуучуларды куттуктады. Ал өз сөзүндө мындай долбоорлордун билим берүү жана илим тармагындагы эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү маанисине токтолуп, жаштардын илимге болгон кызыгуусун арттырууда чоң роль ойной турганын белгиледи. Проект, представленный сегодня, реализуется Государственным институтом русского языка имени Пушкина при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства иностранных дел России, Россотрудничества и портала «Наука РФ». Иш-чарага Оштунун жаш окумуштуулары, студенттери жана окутуучулар активдүү катышып, Россиянын белгилүү илимпоздору менен түз байланышта болуп, ар түрдүү илимий темалар боюнча суроолорун берип, тажрыйба алмашышты. Долбоор Россия Федерациясынын илим жана жогорку билим берүү министрлигинин демилгеси менен Россиянын тышкы иштер министрлигинин жана Россотрудничествонун колдоосу алдында Пушкин атындагы мамлекеттик орус тили институту тарабынан ишке ашырылууда. Кыргызстандын аймагында 27-31 октябрь күндөрү өтүп жаткан бул долбоордун алкагында Оштунун студенттери жана жаш изилдөөчүлөр заманбап илимдин ар кыл багыттары боюнча лекцияларды угуп, жаңы билимдерге жана идеяларга ээ болушту. Алар жасалма интеллекттин адамзатка тийгизген таасири, космостук аба ырайы, полимердик материалдар, математикалык логика жана тилдердин өз ара байланышы сыяктуу актуалдуу темалар боюнча баяндамаларды угушту. Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук. Учитель высшей категории школы Эврика развития города Томска. Бул иш-чара Ош технологиялык университетинин илимий потенциалын жогорулатууга жана эл аралык академиялык кызматташтыкты кеңейтүүгө чоң салым кошту.